Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Разаков шаарында курулушу бүтө элек үй өрттөндү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Телсиз жоо шаардын Салам Баба көчөсүндө орун алган. Өрттүн кесепетинен курулушу толук бүтө элек үйдүн чатыры толук күйүп, жараксыз абалга келген. Аны менен катар үй ээсинин 3 тонна көмүрү да өрттөнгөн. Телсиз жоо өрткө жоопкерчиликсиз мамиледен улам чыккан. Төө ашуудан өтүүдө убактылуу чектөө киргизилди. Бүгүн 10 январ күнү эртең мененки саат 10:30 баштап жасалма тыгындарды болтурбоо максатында төө ашууда жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөөлөр киргизилди. Бул тууралуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы билдирди. Чектөө аба ырайы жана климаттык шарттар жакшырганга чейин киргизилди. Учурда төө ашуунун жолдорун кардан тазалоо жана инерттик материалдарды чачуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Аскер кызматкерлери кышкы окуудан өтөт. Бүгүн 10 январда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы башкармалыгында аскер кызматкерлерине кышкы машыгуу сабактары башталды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Бул сабактар аскер кызматкерлеринин күжүрмөн жана атайын даярдыгын жогорулатууга багытталган. Баткен электр тармактары ишканасы күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Бул тууралуу аталган ишкананын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык энергетика министринин тапшырмасы менен Баткен электр тармактары ишканасынын жетекчиси үстүбүздөгү жылдын 9 январындагы буйругу менен күтүлүп жаткан суук аба ырайына байланыштуу күчөтүлгөн тартипте иш алып барууга өттү. Баткен электр тармактары ишканасы Баткен облусунун керектөөчүлөрүн үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн күнү түнү күчөтүлгөн тартипте иш алып барат деп айтылат маалыматта. Аба ырайына байланыштуу айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Баткен облусу аймагында коюу туман каптап, кээ бир жолдор муз болуп тоңуп калгандыктан бир топ ыңгайсыздыктарды жаратууда. Мындан улам Баткен облустук милициясынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү азыркы аба ырайына байланыштуу айдоочулардын коопсуздугу үчүн автобекеттерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Адистер ар бир айдоочу жол боюндагы эскертмелерге көңүл буруп, унаалар ортосундагы аралыкты жана жол эрежелерин сактоону зарыл экендигин белгилейт. Чек арадагы окуучулар менен мугалимдерге арналган акцияда 4 миллион сомго жакын каражат топтолду. Мектепке барам кайрымдуулук акциясынын алкагында Билим берүү демилгелери фонду жана Балдардын укугун коргоочулар лигасы бир ай ичинде дээрлик 2 миллион 907 миң сом жана 10 миң евро чогултту. Чогулган каражат Баткен районунун былтыр сентябрда болгон чек ара жаңжалынан жабыркаган конуштарынан келген мугалимдерди жана окуучуларды колдоого жумшалууда. Бул тууралуу уюштуруучуларга таянып Кабар агенттиги жазды. Эки уюмдун жергиликтүү бийликтин жана ыктыярчылардын аракети менен 250 окуучу жана 50 мугалимдин тизмеси даярдалган. Окуучулар менен мугалимдерге тизмелер боюнча Баткен шаарынын Борбордук базарынан кышкы кийим-кече, бут кийим жана окуу куралдарын сатып алууга сертификаттар тапшырылды, дешти акциянын демилгечилери. Балдар ата-энелери менен 10 декабрдан тарта берилген күбөлүктөрдү колдоно башташты. Алардын жардамы менен кышка жаңы курткаларды жана бут кийимдерди, окуу куралдарын сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жардам берүүнүн бул форматы ар ким өз каалоосу боюнча кийим-кече жана канцелярдык буюмдарды тандап алгыдай кылып атайын тандалган. Ошону менен бирге баткендик ишкерлерге колдоо көрсөтүлдү. Алдыда мектепке барам долбоорунун алкагында январ айында жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу үчүн 100 мугалим жана 50 аспирант окутулат деп айтылат маалыматта. Быйыл Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгы белгиленет. Президенттик администрациясынын маалымат кызматы билдиргенге караганда, президент Садыр Жапаров Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгын майрамдоо жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Жарлыкка ылайык иш-чараны өткөрүү боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жетектеген уюштуруу комитети иш алып барат.
Абсамат Масалиев Баткен облусунун Кадамжай районунун Алыш кыштагында 1933 жылдын 10 апрелинде туулган. Масалиевдин Кыргызстандын экономикалык, социалдык жана маданий жактан калыптануусуна кошкон салымы өтө чоң. Кыргызстандын тарыхында мамлекеттик жана саясий ишмер катары белгилүү. Абсамат Масалиев Октябрь революциясы ордени, 2 жолу эмгек кызыл туу ордени, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин парламенттер аралык шериктештик ордени, 3 даражадагы Манас ордени жана медалдар менен сыйланган. Күндүн урунтуу учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.